Саламатсыздарбы? Бүгін бізде қонақта Анестрой деген құрылыш компаниясының үлішкерлері, пайщиктері, орысша айтқанда Гүлзат Қалманбетова. Сізді 18 июльда, мұндан бірнеше күн мұрын, бұл жерге ошол Анестройдың жетекчisi келген Гүлнара Ишенбаева юрист менен кошо. Анал айткан, мени иштеппей атышат, мен компанияны тартып алгысы келип атат, кээ бир адамдар анан дегеле түрмөгө отургузуп койгусу келип атат деп, анан ошол Гүлнара Ишенбаева күнөөлөгөн адамдар силерсиңер. Гүлзат Қалманбетова, Зиявидин Максутов жана Батма Соғанқолова. Сілер барыңар пайщиксіңер, үлішкер деп қырғызша айталы, үлішкерсіңер, қайсы бір үліштің иелерсіңер, аргимиңер. Қандай болып кетті, емнеден башталды, чыр емні үшін сілерге үй құрып беріп атқан адамды сілер түрмеге отырғызғыңар келіп атады. Кіміңер баштайсыңар? Мен баштап қойайын, саламатсызбы. Мен 2015 жылы реклама бойынша Анестрой компаниясын тап, 2 комнат квартираны бартермен алабыз деп, машиналарыбызды берип, анан 2016 жылы 3 кварталда үйдү беребиз. Ошондо үйдү аласыңар деп Анестрой жетекчилери бизге сөз берген. Биз машиналарды өткөрүп берген ошондо эле 2015 жылы бирдик. Андан кийин 2016 жылы 3 квартал келди, ошол бойдон курулуш турду. Мен ала турган квартирам котлованда болчу, ал бүгүнкү күнгө чейин котлован бойдон турат. Котлован деген казылган? Казылган. Эмчүн ал жерде болуш керек? 2 подъезд. 2 подъездный үй. Бир подъезди жанагы биринчи кабаты бүтүп, бирок силер жагы бүтө элек, такыр баштала элек. Ал баштала элек. Анан кийин мен компания кооперативге келгенде күтүп тургула. Азыр бир форс-мажорлор болуп атат. Анан дагы узартылды, документтерим бар. Объекта документтерим, договорум бар, квитанциям бар, акча төлөндү деген справка бар. Ошол кооперативдин пайщиги деп берилген. Макул деп доп соглашенияны алып алып, дагы кеттим. Ошо менен 2015 жылдан баштап бүгүнкү күнгө чейин мен ала турган үйүм котлован бойдон турат. Эч нерсе жок. Эчтеке жок. Анан 2018 жылы, 2017 жылдары бардым, 2016 жылдары бардым, 2018 жылдары телефондон чалып аттык, барып аттык. Осенбаева Гүлнара кыйкырып коет, күтүп турбайсыңарбы, өлүп кетип атасыңарбы. Анан 2009 жылы ноябрь айында чыдабаска айла жок деп, мен барып заявление жаздым. Усенбаева Гүлнаранын үстүнө эмес, мен Маткадыров Рустамга, анын инисине жаздым. Анткени машиналарымды ошонун намына өткөн. Ошол киши ошол компанияда иштеп атып, мени көндүргөн. Аласыңар, сөзсүз, я отвечаю деп айткан. Анан кийин мен заявление жазганда, менден тышкары дагы бир нече киши Октябрьский УВДга жазышыптыр. Ошактан жолугуп сүйлөшкөндө ага чейин Өмүрбек кызы Сезимди айтып кетти эле. Ал 18 жылы мага чалды. Мен ошо Анестройдун пайщигимин, пайщиктерди чогултуп атам деп. Ошол Өмүрбек кызы Сезимге чоң рахмат. 18 жылы көбүн пайщиктерин баарын чогултуп бир группа создавать этип, чогуу иш кылалы, бирдеме кылалы, ошойдон турат, курулбай үйүбүз деп. 19 жылы ошентип ноябрь айында арыз жаздык. Маткадыров Рустам мен машиналарымды алды, бирок үйдү берем деп берген жок. 17 жылы чалсам, мен ал кооперативде иштебейм, Усенбаева Гүлнарага баргыла, ошол мени чечишип алгыла. Айла жок, офисине келдик, ал жактан Усенбаева Гүлнара эмне эле барыңар, келип атасыңар, айтпадымбы, күтүп тургула, болгон убакта болот деп дагы жылдырып койду. Урушкан убакта урушуп аттык, илдешкен убакта илдешип аттык, кучакташып аттык, үйүмө деле чакырдым, үйгө деле келип чайымды деле ичти, Гүлзат күтүп туруп курабыз деп.
Ал маалда мен Усимбаева Гүлнара Анестройдун кооперативи дагы бир Атлан Холдинг деген компания менен соттошуп атканын билген эмесмин. Жер Атлан Холдингке тиешелүү экенин да билген эмесмин. Мен Анестрой кооперативин гана билчүмүн. Анан Октябрьский УВДдан уже билинип атты, сот болуп атат, ал жактан соттор болуп атканын. Мен айттым, Гүлнара, жардам берейли, кишилерди чогулталы, паштер чогулалы, кандай биздин жери, кандай биздин курулуп аткан үйүбүздү башка бирөөлөр алып коет деп. Сен отура бергилечи. Башка бирөөлөр ким? Атлан Холдингдин алар жердин ээси. Алар өздөрүн банкротствого чыгарып коюштур. Аларга спецадминистраторду тейлешип, спецадминистратор өзүнүн ишин жүргүзүп атты. Анан мен спецадминистратордун номер телефонун бергиле десем, ал убакта мага эч ким эчтеке берген жок. Мен Министерство экономиканын 1-этажына бардым, по делам по банкротству деген. Ал жерден айтышты, силер ал үйдү тургуза албайсыңар, спецадминистратор бөлүнгөн, анан Атлан Холдинг банкрот болду, Анестройдун жетекчиси үйдү курбай атат, аларда да ага претензия болуп атат дегенен мен кайра Усимбаева Гүлнарага бардым. Гүлнара, ушундай акыбал болуп аткан турбайбы, паштерди чогулталы, бирге туралы, сотко чогуу берейли. Ал биз менен чогуу иш кылгысы келген жок. Ошондон мен айла жоктон 19-жылы ноябрь айында ошо Анестройдун берген Маткадыров Рустамга арыз жаздым. Маткадыров Рустамды чакырышты. Анан кийин андан показания алып атканда, ооба мен алдым, бирок мен аны өзүм эчтеке кылган жокмун. Генеральный директор Усимбаева Гүлнара, ал кандай чечим кабыл алса, биз ошону аткарабыз. Анан машиналарды кимге өткөр десе, биз ошолорго өткөрөбүз деп Гүлнара Усимбаевага показания берип баштады. Анан Усимбаева Гүлнараны чакырышты, свидетель катары. Ал жактан эжеси менен иниси Маткадыров Рустам, Усимбаева Гүлнара бир тууган эже ини. Экөө урушуп, сен кылдың, мен кылдым, чогуу кылдык деп отуруп, ошондой болгон. Мына бул материал делда баары бар. Анан кийин ошол жактан бери-бирин күнөөлөп башташты. Ошондо тергөөчү өзүнүн ишин жүргүзүп отуруп, менден тышкары башка пострадавшыларды сурашыптыр. Ошо менен биздин ишибиз сотко, Октябрьский сотко жиберилди. Октябрьский сотко келгенде шаар боюнча башка УВДларда Усимбаева Гүлнаранын үстүнөн дагы арыздар бар экен. Ошону менен биз 10 киши болуп калдык. Башка Первомайский, Ленинскийден УВДлардын бир иш болуп аткандан кийин бир сотко жөнөтүштү. Эмчелик башка эмелерде соттордо болот? Ар башка соттордо эмне үчүн болуп калат? Бир жерде эмес, бир районда эмес. Эми ким кайсы жерде жашасабы же кайсы аткан адамдын жашаган жеринен болуш керек да. Жок, кайсы жерде иш акчасын берген, кайсы жерден өткөрүп берген, ошол жактан эле ким Ленинскийге жазды, ким Первомайскийге жазды, биз Октябрьскийге жаздык. Анткени мен РЭОдон Октябрьский районуна өткөрүп бергем, ошондон Октябрьский районго барып ошону жаздым. Анан соттон ошентип биз 10 киши чогулуп бири-бири менен таанышабыз. Чогуу процесстерге барып калдык да. Процесстерде 1 жыл процесс болгон жок. 20-жылдан баштап 21-жылга чейин бир процесс болгон жок. 21-жылы да процесс болгон жок. Эми азыр мен айларын эсимен чыгып атат. 1 жылдан бери Усимбаева Гүлнара өзүнүн адвокаты менен, ал убакта адвокаты Айбек деген жигит болчу, фамилиясын унутуп атам. 1 жыл бою адвокаты же командировкага кетип калат, же Усимбаева уруп калат, же оправдательный документтери жок, алып келип беребиз деп коюп, 1 жыл бою бир процесс өткөн жок. Анан биз арыз жаздык. Арызды жазганда горсудка жаздык, Верховный судка жаздык, районный судка жаздык. 1 жылдан бери күндө назначать этишип датаны, келебиз, кайра кетебиз. Анткени обвиняемый сторона келбей коюшат деп. Ошо менен биз анан кийин сот, биздин сотубуздун фамилиясы
Бигалиев Тилектеш, отчествосын унутуп калдым. Ошол киши ал мера пресечениясын өзгөртөт. Домашний арестти под стражу деп. Ошондо процессте адвокаты бар болчу, Усимбаева Гульнара баягы адатына салып, ооруп калдым деп келбей коет. Адвокаты чыкканда ага чалды, ошо менен ал жок болуп кетти. Анан аны розыска беришти, 5 айдан бери аны издешти, 5 айдан кийин благодаря правоохранительным органам наконец-то аны кармашты, аны бир УВД эмес, бир нече УВД чогуу издешип туруп анан кармашты. Ошо менен биздин процесстер башталды. Процесстер ошону менен жүрүп атып, азыркы убакытка биз уже прения чалды экенбиз. Март айында ага чейин Усимбаева Гульнара адвокатын алмаштырып, анын адвокаты Кошоев Данияр болду. Биз бир четинен сүйүнүп да калдык. Кошоев Данияр менен жакшы сүйлөшүп калып, ал айтып атты, мен силерди түшүнүп атам, акчаңарды бердиңер, үйдө алабыз деп мынча жылдан бери күтүп атасыңар. Эми бир ишенгиле, домашний арестке Усимбаева Гульнара чыга турган болсо, ал сөзсүз үйдү куруп баштайт. Мен силерди элдештирем деп. Мен 6 мартта больницага жатып калдым, неврологияга, прединфарктный состояние менен. Ошондо больницама чейин келип, Гүлзат эже эми бир ишенгиле. Анан мен ошондо айттым, түнкү бирге чейин отуруп сүйлөштүк. Документтерди алып келип көрсөтүп атат. Аны айттым, но это же документы ни о чем дегенде. Бир макулдуулуңарды берсеңер, соттон эгерде сурасаңар домашний арестке чыксын, ошону менен үйдү баштайлы чогуу дегенен, мейли дедим. Анан башка пайщиктер менен деле сүйлөшүптүр, пострадавшылар 10 киши. Биз бири-бири менен чалышып, түнкүсүн чалышып, кой эми эртең баралы процесс болот экен, Усимбаева Гульнараны домашний арестке чыгаралы дагы адвокат айтып атат. Усимбаева Гульнара сөзсүз үйдү курам деп атат. Эми биз жардамдашалы, собранияны өтөйлү. Ушу 8 жыл бою бир да собранияны Усимбаева Гульнара өткөргөн жок. Устав боюнча жыл сайын ал собранияны өткөрүп, жылдын ичинде канча акча түшкөнүн, эмне курулганын отчет берип туруш керек болчу. Эч нерсе курулган жокпу? Жок, курулду. Мен келгенде 5 этаж үй бар болчу. Мен келгенден кийин азыркы убакта 7 этаж. Ал 2 этаж эми 2015 жылдан баштап 2023 жылга чейин 2 этаж курулган кандай деген болот? Башка да сөздөр бар экен да, ошон үчүн жолтоо болуп атат го балким. Башталганда эле жанагыдай кылмыш соту, кылмыш жоопкерчилиги болуп атабы? Уголовный же гражданский менен жазаса болбойт беле ишти? Гражданский менен у нее идут другие судебные тяжбы с другими пайщиками. Азыр Ленинский сотто у нее бир уголовный, 2 гражданский болуп атат. Биз уголовныйга бергенибиз себеби анткени алар бизди уже билгениңерди кылгыла деп. Акча чогултуп аланан эч нерсе курбайын, билгениңерди кылгыла дедиби? Билгениңерди кылгыла, эмне кыла аласыңар дегенден, анан айла жок барып жастыкта заявленияны. Маткадыровка чалсам, трубкасын албайт, кийин номерин өзгөртүп, Маткадыров дегеле жок болуп кетти. Анан иниси да? Иниси. Анан кийин айла жок эмне алабыз? Жастык заявленияны. Менден тышкары калгандары башка ар кандай жерлерден келип, ошол жактан таанышып атабыз. Анан ошо менен март айында Кошоев Данияр аябай суранганан биз ишендик. Биз аябай ишендик. Эми эркек сөзүн берип атат, мен эркек сөзүмдү берем, баарыңарды элдештирем, чогуу куралы дегенен макул дедик. Мен больницада жаткан убакта Усимбаеванын адвокаты Кошоев Данияр эртең менен сейиске келип, мени алып, анан биз процесске бардык Октябрьский сотко. Ошол жактан дагы пайщиктер менен сүйлөшүп, биздин арабызда дагы 2 аксакал байке бар. Алар эми биз азыр жиберсек бул качып кетет, буга ишенич жок, араң кармадык элек дегенде калгандарыбыз айттык, байке буну кармап камап отурганда эмне пайда болот? Азыр чыгарсак, мына адвокат айтып атат, үйдү курабыз, иш кылабыз, чогуу кылабыз, собранияны өткөрөбүз. Ошентип отуруп биз адвокат аркылуу сүйлөшүп отуруп, февралдан бери созуп отуруп, 8 апрелде собрание өткөрө турган болдук. Акылдашып алар менен.
Анан ошо менен биз мартта домашний арест сотто сурадык. Домашний арестке Усимбаева Гүлнараны кое бериңиз. Соттон мына Усимбаева Гүлнара документтерин баарын чыгарам. Сотко эмес, следствияга эмес документтерин алып келген эмес. Соттон аны сураганда Усимбаева Гүлнара жок болду, жок унутуп калдым, билбейм деп ошентип жооп берди. Анын далилдегиңиз келсе. Эмнени жок болду? Документтер. Анестройдун документтери. Дегеле документтер ошентип сотто аны далилдегиңиз келсеңиз, сотто болгон процесстердин баары видео тартылат. Анын баардыгы бар. Любой бирөө эми дегеле компаниянын бир документ жок бекен? Жок, документтерди алып келди. Өзүнүн учредительный документин алып келди. Мына ал болгон документтери. Анан кийин ошол документтердин баары анестроймун деген. Анан суроого канча пай ишиңер бар, канча акча чогуттуңар, анан кандай акыбалга келдиңер, эмнеге ушундай болуп калдыңар деген суроого бухгалтерский документтерим жок, билбейм, унутуп калдым деп ошентип жооп берип койгон. Анан ошо менен мартта биз чыгарабыз. Сотто сурайбыз. Эми документтерди үй камагына. Үйдү курабым деп атат, документтерди чыгарам деп атат. Соттон ал айтты, бир жерде залогдо турат, офисти снимать этти эле, $3000 карзыбыз бар эле. Мен чыгарым менен $3000 карзды берем, документтеримди алам, собранияны өткөрөм. Собраниядан баарыбыз чогулуп туруп, чечишип туруп, үйдү куруп баштайбыз деп. Биз ошо менен сүйүнгөн бойдон чыгардык. 2 жума тынч отуруп калдык. Мейли эс алсын, өзүнө келсин. 2 жумадан кийин адвокатына чалсам, эми жолугабыз деди. Анан кийин бир жолу жолуктук. Усимбаева Гүлнара баягы аябай суранып аткан, СМС-каларды жөнөтүп аткан, минтебиз, тигинтебиз, түшүнүп кой деген. Усимбаева Гүлнара жок, кыйкырып өкүрүп эле мен акмын, силер карасыңар. Анан мен силерге көрсөтөм. Эмне үчүн антип өзгөрүп кетет? Билбейм. Ал 8 жыл бою бизди алдап келди. Анан кийин мен адвокатына айттым. Данияр, эмне ушундай болуп атат? Сиз айтпадыңарбы? Мен силерди элдештирем, үйдү курабыз деп. Анан кийин эми кичине айнып калган окшойт, өзүнө келсин деп кайра машинасына салып алып туруп кетип калды. Мен айттым, Гүлнара, урушпай, талашпай, собранияны өткөрүп үйдү куралы. Анан собранияга 4 апрелде дагы бир процесс болду, аяктан жолуктук. Сот сурады, эмне болдуңар, документтерди чыгардыңарбы, кайсы акыбалга келдиңер дегенде, биз айттык, 8 апрелге собрания чогултмай болдук, ага чейин уведомление пайщиктердин баардыгына бердик. Элдер Баткен, Нарын, Россиядан бери, башка чет өлкөдөн келген кишилер пайщиктер болду. Иш жүрүп баштаган экен деп, келейли, жолугалы, собранияда өтөйлү деп элдер учуп келди. Ошондо мен айткам, Данияр, ар кайсы жерден элдер келет. Жөн эле убакытты кетирип, элдер каражаттарын кетирип атат. Келгенге убакыттарын кетирип атат. Ким иштейт, ким кандай эмне жумуштары бар. Макул деп 4 апрелге чейин Кошоев Данияр, мен өзүм модератор болом, собранияны өзүм өткөрүп берейим деп, ушундай деп сөздөрдү берген. Анан процесстен чыкканда 4 апрелде айтты, мен собранияны өткөрө албайм. Мен адвокат Усимбаева Гүлнары, анан башка бирөө өткөрсүн, мейли, мен деле өткөрүп берейин, келгиле, давайте чогуу сүйлөшөлү дедик. Ошо менен 8 апрелде биз элдер чогулдук. Бир 50дөй кишиге чогулдук ошондо. Негизи биз азыр өзүбүз менен чогулткан кишилер 50дөн ашык үй бүлө. 50дөн ашык үй бүлө. Ошондон бери курулуш жок. Курулуш жок. Жыйынга келген жок, жанагы. Жыйынга келген жок. Апрелдеги жыйынга келген жок. Ошо менен биз 2 сааттай отурдук, күттүк, адвокатына чалдык. Усимбаева Гүлнаранын номерин биз билчү эмеспиз, азыр деле мен билбейм. Анан адвокатына чалсак трубкасын албайт, анан кийин өчүрүп эле койду. Кийинки процесстен биз собранияны мынча киши чогулгандан кийин өзүбүзчө өткөрдүк, видеого тарттык, сүрөткө тарттык, элдерге протоколдорду кол койдурдук. Легитимный собрание болсун, элдер каражаттарын кетирип, убактарын кетирип, ошондон бери келип собранияга жолугалы, бир чечимге келейли деп. Анан кийин ошодон кийин биз эмки процесске келгенде Усимбаева Гүлнара жок,
Воронцовкадагы курортологияга жатып алыптыр, ооруп атам деп. Адвокаты силер эмне келген жоксуңар, эмне ушундай уят кылып койдуңар, Данияр десем. Ну можно я просто скажу, что у меня болела голова. А почему она не пришла, не знаю деп койду. Ошондой эле жооп берип койду. Эми азыр силер соттоп атасыңар. Кайра анан кийин кайра баягы элдешейли деген ишибиз кайра элдешпей да калдык. Анткени алар башкача сөз сүйлөп, башкача өзүнүн башталды. Эми 8 жылга камайбыз деп атасыңар, Эми бул ошондойго кандай келип атасың? Пренияга чыктык. Пренияда прокурор өзүнүн сөзүн сүйлөдү. Биздин пострадавшийлардын адвокаттарыбыз өзүнүн сөзүн сүйлөдү. Биз пострадавшилар өзүбүздүн сөзүбүздү сүйлөдүк. Адвокат Маткадыровдун инисинин адвокаты сөз сүйлөдү. Эми Кошоев Даниярга сөз келгенде алар чередоваться этип сотко келбейт. Ошо менен процесс дагы узарылды. Качандан бери? Канча убакыт болбой атат сот? Апрелден бери? Жок, апрелде жанагы Ооба, апрелде. Акыркы Жок, май келбей койду деген майдан бери. Май июнда майдын ортосунан башталды, канчасынан башталды. Ошо пренияга келдик дегенде эле адвокат Кошоев сөзгө келгенде эле мен садикке кетишим керек, мен азыр сүйлөй албайм деп качты. Даяр эмесмин деп. Эмки сотко өзү келип туруп Усенбаева Гүлнара уже келген жок, барып больницага жатып алды. Анан кийин биздин дагы бир пострадавшийбиз бар. Экономика илимдеринин доктору Чалбаев Капар Касымбекович деген киши сотту сурады, выездной болсо болбойбу. Биз уже канча жолу жүрөбүз. Анан экинчи жолу барып жатып алды. Биз ошодон кийин барып кат жаздык Минздравга, Воронцовка курортологиясын текшерип коюңузчу. Эмнеге бир кишини 2 айда 2 жолу жаткырат деп. Анан бизге жооп келди, жоопту жазып атышат. Аягын эле окуп коеюн. Заведующему ПКО Абдрахману дано предупреждение о том, чтобы учитывать при госпитализации больных сроки повторного лечения в условиях КНИИК и ВЛЭ деп. Абдрахманов деген бул ошо зав. Отделением окшойт да. Курортология. И ошол киши жаткырып атат да 2 жолу 2 айда. Негизи биз сураганда жарым жылда бир жолу жатса болот профилактикага деп ошентип айтышты. Көпкө эметтиңиз. Кечирип коюңуз. Башкалар да сүйлөсүн. Кандай эми ошондо башынан тартып эле кылмыш иши ачылган экен. Мен ойлодум эле граждандык иш болуп, анан кийин ал граждандык ишти тигиндей кылмыш ишине которгон деп. Граждандык тартипти бүтсө болот беле ишти? Бүтүрсө болот беле? Жок. Биз адвокаттарды жалдадык. Биздин бүгүнкү күндө 4 адвокатыбыз бар. 2 уголовный дело боюнча, 2 гражданский дело боюнча. Адвокаттар далилдеп собранияда 5 кишини тандашты. Элдер, пайщиктер. Силер деген отуруп алып бир тактагыла канча кишибиз, канча акча чогулду эле, канча акчага здание курулду. Ошондой жумушту өткөрүп келди. Бүгүнкү күнгө 2 миллиондон ашык доллар акча чогулуптур. Момдай квитанция боюнча. 2 миллион долларбы, сомбу? Доллар. 2 миллиондон ашык, уже 3 миллионго жетейин деп калган доллар. Азыр мен тактай мына эмелерден, үлүшкөндөрдөн чогулган акча. Зданиянын экспертизасы боюнча 500 миң доллар. 2 миллион доллар кана. Ошондон ошончо кылмыш иши болуп атат. В крупном размере. Причем очень в крупном размере. А жанагы издөөдө жүрүп, анан кармалганда дароо эле камакка аны тапканда камакка алынган, Ооба, ошондо камакка алынган. Качан табылган ал киши издөөдө жүрүп? Апрелде. Былтыр апрелде. Былтыр апрелде. Бир жылдан ашык отуруп калган, Былтыр апрелде. Процесстерге көп келбей, катышпай жүргөн үчүн узарып атат да. Ооруп калды да, бирдеме деген шылтоолор. Шылтоо менен жылып, негизи сот деген 1 жылда эле бүтүрө турган, сотубуз бүтпөй жатат. 1 жылдан уже ашып атат. Акыркы пленияга катышпай шылтоо издеп атышат. Анан айласы кеткенде, ал бияктан айтып атканын анан күйөөсү менен ошентип тергөөчүгө сүйлөшүп, андай болгон эмес. Сиздин күйөөңүз боюнча? Андай болгон эмес. Менин күйөөм эч качан эч бир ушундай сот боюнча, ушу пайщиктердин анестрой жумушу боюнча эч жака эч качан киришкен да эмес.
Өзүң кирдиң, өзүң бердиң, өзүң чечкиң деп айтылды. Мен өзүм чуркап жүрөм, өзүм адвокаттарды жалдап жүрөм, өзүм ушу пайщиктер менен чогуу иш кылып жүрүп атабыз. Анын бардыгы, анын айтылган күнөөлөрү калп. Ал минтип айтты Текшерсе, текшеришсин. Интервьюсунда. Жана КПЗ-га РОВД-га алып келгенде, КПЗ-да 48 сааттан ашык болбош керек да. Андан ага чейин 48 сааттын ичинде сот чечим чыгарып, анан баш коргоо чарасын өзгөртөт. 48 саат эмес, 8 күн жаткырып, кыйноо деп эсептесе болот. А 8 күн ошо КПЗ-да мындай эч кандай шарты жок отурганда. Андан кийин ошо 8 күндүн ичинде аягында сизге жана Скрябин көчөсүндөгү бир жер үлүшүн анын туугандарынанбы же өзүнөнбү сиздин атыңызга жаздырткан деп, күч менен деп. Ал суроого да жооп берем. 8 күндөн кийин эмес, мага Усимбаева Гүлнара чалып айтты. Гүлзат, мени свидетель кылып чакырышты. Анан кийин ошол свидетель болуп келдим. Мени камакка алып коюшту. Келбейсиңби деп. Биз ал убакта Гүлнарага айтып аткам, Гүлнара, биз бир элдерди чогултуп бирдеме кылбайлыбы депчи. Мен сага заявление жазган эмесмин, иниңе жаздым, машиналарды ошол алган. Ооба, ал мага деген $200 000 карыз деп инисине ал ошентип айтты. Анан кийин мен бардым. Ошол эле күнү Гүлнара Усимбаеваны чакыргандан кийин эле мен бардым. Сезим экөөңөр чогуу келгиле деди. Сезим экөөбүз чогуу келдик, баласы жүрдү ошол жакта. Анан кийин мен барып туруп сурадым, эмне деп атат десем, Рустам мага показания берип атат. Анан мен чогуу иш кылдык деп айттым деп, анан групповой болуп атасыңар деп, мени камакка алып атат деп. Анан мен айттым да, Гүлнара, мага встречный жазып берчи деди. Встречный жазып бер, мен чаар менен эле сенин эле биринчи жумушуңду бүтүрүп акчаңды чыгарып берем деди. Мен айттым, Гүлнара, мен встречныйды сага жаза албайм. Анткени мен акчамды алган жокмун. Заявленияны, арызды мен Маткадыров Рустамга жаздым. Анан бул деген тергөөчүлөр кандай иш кылып атканын мен биле албайм. Бул ошол эле күнү болгон. Анан Усимбаева Гүлнара айтты, Скрябинада 7 соток жер бар, ошону алып Сезим экөөңөр мени бияктан чыгаргыла деп. Ал жериң канча турат десем, $200 000 деди. Ой, $200 000 жериңди биз алып не кылмак элек, анда балаңды алалы, балаң кошо ошол жерди строй компанияларга предлагать этели, сата ал дагы, биз өзүбүздүкүн алалы да, калганын сен өзүң ал деп. Баласы менен Маткадыров хан менен биз строй компаниялардын баарын аралап, ошол документти Маткадыров хан өзү алып жүрдү. Ошолорду көрсөтүп жүрүп, бир строй компания ал документтер менен не заинтересовались. По документам бул участок, он принадлежит преддомовой земельный участок, бир үйгө каралган участок, и документ боюнча жашыл китеп Гүлнаранын иштеген, чогуу иштеп жүргөн Алымкулов Кемеркулдун атында болчу. Ал деген ошол участокто футбольный поле тургузуп берем деген документ эле бар экен. Анан ал футбольный полени тургузуп берем деген кайсы строй компания алмак эле. Ошентип биз ал жерди алган эмеспиз. Жаздыртып алды дебедиби? Жаздыртып алган жок. РОВДдо отурганда жанагы тергөөчү, анан РОВДдун жетекчисиби, бирөө бир жетекчилерден, анан сиздер күйөөңүз менен келип деп айткан. Жок, анын бардыгы калп. Андай болгон эмес. Анан күчкө салып жаздыртып алды деп. Менин күйөөм эч качан УВДга менен кошо барган эмес, киришкен эмес. Эми камералары деле бардыр, караса, текшерсе, текшересин, пожалуйста. Андай эч качан болгон эмес. 8 жылдан бери Усимбаева Гүлнара бизди калп айтып келатат. Ага калп сүйлөгөн, кээ мен даже ойлойм, ал калп сүйлөп атып өздөрү ишенип окшойт калптын депчи. Ушунчалык ар бир айткан сөзү калп, ошондон ал кишинин сөзүнө ишенген оор. Ошондон биз акыркы жолу домашний арестке чыгарганда биз адвокатына ишенип чыгарганбыз. Өзүнө да айтты. Кийин биз айттык, эмне болду, Данияр, эмне ушундай болуп калды десем, я же всего лишь адвокат дейт. Ошентип бизге жооп берип койду. Сиздер кошумча айтсыңар. Мен да ошо дольщикмин, 2014-жылы келгем. Ошол инисин көрүп, Рустам Матка Бойловду көрүп тур, анан буну стройкага кичине түшүнүгү бар окшойт деп туруп мен келгем да.
Анан ошол убакта мен эгерде азыркы Гүлнара Үсөнбаеваны көргөндө мен булардын эмесине жанагы ловушкасына түшмөк эмесмин да. Ошондон кийин булар 16-жылы күзүндө беребиз деген бойдон бүтпөй калышты. Анан биз келгенде эле келеле кошулганда 30% жанагы алдын ала төлөнгөнбүз. Мен туугандарым менен келгенмин, туугандарыма квартирада алып бергенмин, менин атымдан алган. Анан до сих пор ошо туугандар менен мына 9-10 жыл менен биз ошол баягы урушупта аразда болуп калдык да. Себеби ортого мен түшүп калганмын. Буларга эме алып берем, үйдү жайды алып берем деп буларга бергенбиз. Биз ошондо Рустамды көрүп туруп, мен лично өзүм Рустам Макаловду көрүп турган келгенмин да. Кийин Гүлнара Үсөнбаеваны көргөнмүн, председатель экенин, чогуу кылабыз деп эмнесе ушундай сөздөрдү айтып келип, 16-жылы күзүндө жана договор бүттү, биздики доп соглашение башталды. Доп соглашение ар бир договорду түзгөндө график погашения деген бар да. Ошол боюнча биз акчаны төгүп келатабыз. 16-да төктүк, 17-жылы дагы доп соглашение жаздык. Анда да төгүп келатабыз. Анан карасаң баягы здание ошо бойдон эле турат да, жылган жок. 5 этажда, мен келгенде 2-чи этаж болчу, 14-жылы. 15-жылы ошол турат. 5 этажда турат. Азыр 7, 8 азыр. Анан ошол убакта өткөндө айтып атпайбы, баягы отказ кылган төлөгөнгөн депчи. Эми баягы төлөп эле акчаны келататсың, стройка жылбаса анан айттым да, могу жагын сал, анан калган кичинекей эле акча калды. Калган анан берейин депчи. Анан сага берип эле атабыз, биздин акчабыз кайда депчи. Анан ошол жерде мисалы салган стройкасы бир 500 миң эле эме долларга салынган здание турат, а биздики чогулткан акчабыз андан көп. Биз ал убакта билчү эмеспиз. Кийин жанагы Гүлзат айтып кеткенде эле биз пашиктер баарыбыз чогулдук. Гүлнара тияктан чыгаралы, хорошо. Бизге не интересно, аны жаткызып коет тияктанчы. Анан бизге аны алганда, анын эмеси бар, ал өзү канча акча алган, 2 миллиондон ашык акчаны жыйнап койгон. Анан биз деген тиги собрание болду, жанагы апрель айында собраниеде Гүлнара келет экен деп сүйүнүп атып, анан баягы бүтпөй калса, биз 1 квадратны төлөгөнбүз, ар бир квадратча. Эгерде жетпесе үстүнө да кошуп, 100-200дөн болсо да кошуп туруп, биздин максат стройканы курмай болгон да. Мына ошол так 4 айдан бери бир да мен келген жок, же бирөөнө чалып давайте мындай кылайын дегенде эле эме жок да. Салайын дегенде эле жок да. Анан мен өзүм ушул процесстерге жана как угуучу катары барып катышып жүрөм, бир 2 айдан эмне болуп атат, эмне себептен дегенде, бул жерде аябай эле жанагындай оюм болуп атат да. Гүлнара деген тиги жерге барып жатып алып атат. Парамсовкага мен деле бардым, эмне болот экен деп өзүм кызыгып атам да, эми жөн эле кишини каралай бергенде кандай болот деп. Барсак уже саат 6-да ужин башталган убакта тиги жерде врач ага капельница сайып коюп атат да. Потому что биз ошол жерге жана судьялар выездной процесс да. Ошо 6-да тиги капельница берип койт. Процесс андай болбосо керек да. Врачтардын өзү негизи саат 5-те убактысы бүтөт, лечебный эмес бүтөт да, кетет да. Ошол жакка жанагы көчмө жыйын сот өткөрөбүз деди беле. Аны уккан киреткенде. Аны дал ошол убакта жанагыдай эме капельницаны сайдырып алып, 6-да сайдырып коюп атпайбы? 6-да биз бардык, ошол жерде биз. Эми ал канча мүнөт болот? Бир 10-15 мүнөт болду капельница. Андан кийин деле көрсө болот. Жарым саат деди. Макул, жарым саат. Бүтөйлү дедик, биз бүтөйлү дедик. Анан адвокаты Кошоев Данияр келген жок. Ошо менен процесс болгон жок. Ал жерге барган жана көчмө жыйын болбой калды. Барганда залда турганда уже кишилер чыгып жана столовойдо тамактана башташты. Биз дагы ошол убакта бардык да. Анан ошо бүт сүйлөшүлгөндө, анан тигиндей болгон биз неге келип атабыз бул жерде? Өткөндө 18-нде сиздин передачаңызды көрүп, ушул жерде айткан сөзү Гүлнара Үсөнбаеванын баары калп. 100% калп. 200% десең да калп да. Бул аялга барып, тигинде азыр иниси Рустам Маткабылов ал баягы Маткадыров кой, Маткадыров оюндан чыгып кетти. Биз ошону деп келгенбиз. Ошол авторункта жүрүп машинабызды алган, акчабызды алган, тиги бүт эмебизди алган да. Анан 2 бир тууган экөө биздин акчаны алып, каалаганда 2 миң жана 2 миллион долларды каалагандай калтырып жеп жүрүшкөндөй да. Башка жака жумшап атабы? Жумшап атабы, кандай алган, акчанын дареги жок. Биз биринчи этаждан алганбыз. Азыр ал жерде бир 3 киши чыгып калдык. Ал жерде эси 3 киши. Азыр бир киши ошол жерде жана мебельный цехин ачып алып отурат да. Жана бир
Квадратқа мисалы үчүн бир уже 3 үй болот. 3 үй болот да. Мен ал 3 башка. Бул жерде деген биздики эле коюп атсам жок, бул жерде меники дейт. Ал жерде ал киши уже жана мебельный мен ачып аткан. Самом деле ал жерде уже стройка жүрүп атат, 7-нчи этаж курулу элек. Ал жерде эчтеке салганга да, ал жерде бир эме жүргүзгөнгө да өзү мүмкүн эмес да. Ал каяктан светти тартып алган, эми бүт эле булар менен связда. Ушундай жанагындай бир эме болуп атат да. Айла жоктон түшүнүшүктөн биз бүт элдердин алды өлүп деле калды, нерп болуп. Ооруп жатып калгандар канча? Биз азыр 50 пашик турабыз. 50ден ашык. 50ден ашык пашик. Биз былтыркы жылдан бери могу Алтын холдинг жанагы жерди талашып аткандан кокуй биз жана тургузган здание биздин акчабызга да. Министрдин болсо деле биздин акчабызга деп биз тигилер. Алар менен да соттошуп атабыз. Ал жанагы жердин ээлери, Ал жерде 27 дольщик бар экен. Өздөрүнүкү. Алар менен жана договор түзгөндө бул Үсөнбаева эме берген эмес экен, сурап койгон эмес экен да. Мен ушунчу жылы бүтүрүп берем, мен силерге ошол жанагы 17% канча процентин берем депчи. Алар сурап атат. Алар биринчи чыгышты. Давай силерден биз жерди алабыз дагы, ана бул зданияга оценка кылабыз, канча 500 канча здание кылабыз, анан өзүңөр беребиз. Калган ошол акчаны силерге беребиз. $500,000 беребиз да өзүңөр араңарда бөлүшүп алгыла дейт. Бөлүшүп алгыла да, калганын эмеден Гүлнарадан аласыңар деп атат. Деп аткандан биз ал жерге 3-чү лицо барып кирдик. Кой биз бул жерде деген ал силер 500 дегениңер менен биз бул жерде 2 миллиондон ашык акча төккөнбүз. Биздин акчабызга деп биз азыр данный момент эле тигилер менен тартышып атабыз да. Ал жанагы Атлант холдинг деген, это спецадминистратор менен. Спецадминистратор ошо тарапта экен, ошо киши менен эле жанагындай болдук. Анан акыркы отурушта биз Минэкономика барып отурганда спецадминистратор айтты. Анда хорошо, силер кургула дагы бир жылды бир числону айткыла. Ошол убакта бүтүрүп беребиз деп айткыла, биз силер менен жанагы эмебиз жок. Силер өзүңөр кура турган болосуңарбы? Жок, Усимбаева менен. Усимбаева менен кошо. Биз ошондон чыгарып атабыз да аны кошо куралы деп. Усимбаева менен биз чогубуз. Кургула дагы, бизге ошол кайсы жылы бүтөсүңөр, ошону айткыла болду деп атат да. Усимбаева бул жерде бизге бир документин да көргөзгөн жок. Бир канча пашик бар экенин да билгени жок да. Биз өзүбүз бизди паштерди чогултпайт. Биз билгенибиз уккандар гана келип атат. Өткөндө айткандай Баткенден таяк бияктан бүт киши келди, бул жерден Үсөнбаева барбай койду да. Биз эми азыр өзүбүз коркуп турабыз. Биз азыр бир 50ден ашык киши болсо, эртең дагы бир эме болгондо андан киши көп да киши чыгып калышы мүмкүн да. Эми бул жерде бир вопрос эле турат да. Гүлнара Үсөнбаева эмне үчүн бизден качат пашиктерден? Мына хорошо, бул кишилер бериптир. Сотко берип атыптыр. 10 киши берип атат, канча киши берип атат. Биз бербегендер 50 киши отурабыз да. Эмне үчүн бизге барып, окуй, моголар монтуп атат, мына сизге келип бул жерде айтып атпайбы, монтуп атат, кой дегилечи депчи. Булар деле чыгарбадыбы? Салалы депчи. Биз түшүнүп турабыз. Биз аны отургузгандан көрө бизге салган выгодно барыбызга. Бизге үйүбүздү берсин. Болду. Бизге ага эч кандай жанагы демебиз жок. Дообуз жок да. Ошону жанагы эме болгондон биз эмеңизге келип отурабыз. Ошону угуп алып туруп аябай тиги үйдө чыдабай калдык да. Кантип эле ушундай болду. Ушинтип жанагындай эме кылып туруп бүт эле Биздики убактыбыз аябай өтүп кетти. Сиз сүйлөй элексиз. Кыска бирок айтып берсеңер. Мен деген 2018-жылды алдым. Тоже Лалафодон карап, бул квартираны караштырып, бир однокомнатный квартира алам деген. Анан барсам эле мени кайсы жерде жашагандардын баарын сураштырып атып, двухкомнатный квартирам бар болчу, Малтай гвардия Тоголода. Ал квартиранын кирпичный дом экен, жаңы үйлөрдөн да алмаштырып койбойсуң деген өзүнүн сунушу болду. Аны мен сизге берип койсом, мен какта жашайм дегенден, сен ага эч ойлонбо, мен сага $200 ай сайын квартплатаң төлөп турам, сен үй бүткүчө мен сага төлөп турам, сен жашайсың. Өзү сизге сунуш кылдыбы? Ошондой сунуш кылды. Сен деген 6 айда мен сага үйүңдү бүтүрүп берем, сен 6 айдын ичинде үйүңө уже кирип кетесиң. Татнага. Өзүңүздүн үйүңүз? Мен үйүмдү сатып жиберет. Мен үйүмдү алат, квартирамды алат, машинамды алат, акча алат. Ошонун ордуна однокомнатный квартира и бир трехкомнатный квартира бермек. Квартирамды, машинамды. Өзүңүз эмеге чыктыңар, квартирага чыктыңар? Мен квартирага чыккан жокмун. Мен ошо өзүмдүн квартирамда дагы эле жашап келатам. Мен деген договор боюнча мага үйдү куруп бермейинчи мен ал жерден жылбайм деген. Эмне үчүн төлөп атат? Жана квартира төлөйм деген эмне? Потому что ээ выгодно болду, мен квартирамды алып сатып жибериш керек болчу да. Ага акча керек. Жаңы ээге төлөш керек болчу. Ал деген ошо стройкага киргизем, сен жашап турасың, 6 айда сага үйдү куруп берем деген. 6 ай өттү, курулган жок.
Андан кийин 1 жылга созулуп кетти. 1 жылдан кийин мен айттым, качан бул үйүң качан курулат? Мен качанга чейин мен эме үйдө жашайм. Коммунальный тиги булар бүт баары келет дагы, мен атымда эмес. Андан кийин Сиз өз үйүңүздө туруп атасызбы мен өз азыр? үйүмдө жашайм. Ошол сатып жиберсе дагы мен ал үйдө жашап келатам. 1 жылдай сразу төлөп коет экен да 1 жылга. Андан кийин төлөбөй коет. Анан үйдүн Жана коммунальныйларды Жок, бар. аларды өзүм төлөп келатам. Коммунальный Аренда. проблем төлөп келатам. Алар Аренда эмне үчүн аренда? Үйдү сатып жиберет, анан үйдү жаңы сатып ээси менен сүйлөшүп туруп. Ошо жаңы ээге ээси- сиз төлөп атасыз. Мен Сиздин төлөп ордуңузга тигил төлөп атат. договор боюнча ал төлөп берем деген. Договор боюнча квартплатаны ай сайын $200 төлөп берем. Ошо үйдө жашайсың деген. Чаташкан. Ооба. Жашайсың деген. Мен ошол үйдө жашап келатам до сих пор. 1 жыл төлөп коет заранее, 1 жыл. Сен кыймылдабай жашап тур, мен куруп баштадым, мага мешать этпей деди. Макул деп 1 жыл жөн койдум. 1 жылдан кийин үйдүн ээси сатып алган Орус Сухно деген чыкты мага байланышка. Мен деген силердин үйүңөрдү сатып алгам, мага квартиранын акчасын бербей жатат деди. А мен силерге үй саткан эмес, мен силер менен договор эчтеке болгон эмес, өзүнөн сурап алгыла дедим. Ошондон бери Гүлнара байланышка чыкпайт. Ошентип биз деген ошо үйдүн ээси менен урушуп калабыз. Мен үйдөн чыкпайм деди. Мен силерге үйдү саткан эмесмин, ошол строительный компаниядан сурап алгыла деп жүрөм до сих пор. 5 жыл буга уже кетти. Эми алар мени сотко берип атышат, что мен алардын үйүн бошотпой жатам. А мен аларга үйдү саткан эмесмин. Мен деген строительный компания өткөрүп бергем, алар мага үйдү бермек. Үйдү бербегенден кийин мен ошо договор боюнча мага үйдү куруп бергенден кийин мен үйдү бошотом деген договор бар. Аябай чаташкан нерсе экен. Ошондой. Бул квартираны алып абдан иштетип алды да. Акчаны тиги аялдан алып алды дагы. Анан буларга баягы 2 айда эми 200 сомдон айына төлөйм деп тиги акчаны башка жакка жумшап. Бул ошондой метод менен ловушка кармайт экен да. Мен 6 айга деп расчет алгам. 6 айда бүтүрүп берет депчи. Анда дальше мен мага какая выгода жашап, у меня тоже свои планы да. Мен бирдеме кылам деген пландарым бар да. Үйдү алгандан кийин бир пландарым бар. Менин пландарым мен ал даже угуп деле койгон жок. Жашай бер. Мен сага төлөп атпаймынбы дегенде уже мындай катуу сөздөр менен сүйлөп баштады. Сен сага төлөп атам, жашай бербейсиңби деп. Анан кийин квартплатаны төлөбөй, бул орус менен урушуп атам. Мен чыкпайм бул үйдөн, пока мага үйдү куруп бермейинчи деп отурам до сих пор. Өзүңүздүн үйүңүз аны орто жолдон башка бирөөгө сатып жиберген. Анан жаңы кожоюн сизди чык деп атат. Мени чыгарып атат, 3 кызы менен чыгарып атат. Мен ошо менен соттошуп жүрөм до сих пор. Бүгүн азыркы убакта 2-3 окуяны эле угуп калдыңыз. Биздин арабызда 50дөн ашык пайшик. Ар бир пайшикти уксаңыз, ар кимдин өзүнүн проблемасы менен, өзүнүн кээ бирлер маселелер. Кээ бирлер үйлөрүн күтүп отуруп, күтө албай өлүп кеткендер көп болду. Ажырашкандар көп болду. Кээ бирлер үйлөнүп, келинимди ошол үйгө алып келем деп, андан бери 3-4 балалуу болуп калышты. Анан биз Осенбаева Гүлнараны аябай күтүп эле дагы эле отурабыз, качан үйүбүздү куруп берет деп. Анан өткөндө силерге бияка келип алып эле калптын баарын айтып эле мени курдурбай атат. Кантип биз курдурбайбыз? Биз ошол жактан үйдү алалы десек. Камап салсаңар курулбайт да. Эми жана эме болуп атпайбы? Биз ошол жерде 50 киши чогулдук, Гүлнараны 2 саат күттүк. Биз аябай чүйүнүп келгенбиз ошол жерде. А Гүлнара келет экен, биз курат экенбиз деп. Баштайбыз. Баштайбыз. Анан ошол 50 киши 5 кишини шайлады. Рабочий групп деп шайлады. Эми бизге баарыбызга кызыктар болдук да. Канча акча чогулган, канча эмне болгон деп. Анан биз ошол 50 кишиден ар бирөөсүнүн жана могу квитанциясын чогултуп, 2 миллионду каяктан алып атабыз. Биз ошондон чогултуп айтып атабыз. Ар ким өзүнүкүн жөнөттү, договорун жөнөттү. Анан биз ошо кызыктар эле болдук. Кандай, эмне документи бар, эмнеси бар депчи. Аны биз захватка эч кимдин ою деле жок да. Антип ойлобосун да, баягы биз Тартып алат деп. Биз просто эмне үчүн Гүлнара бизге келбей жатат деген вопросту табалы, бул картаны ачалы деген ойдо ошо 5 киши шайландык. Болгон эле. Биз ошону алсак, эмнеге болду экен деп биз баарыбыз ошо 50 киши Мына документтерим бар. Мен сизге жана көрсөткөндөй эсептеп ар бир кишини немеси менен кошо жазышып, ушуну баары Осенбаева Гүлнара боюнча ушулардын баары кайгына койду. Ал интипти айтып атпайбы? Мына эмне тизме? Ооба, тизме. Жасалма менин фирмамдын мөөрүн жазып алып, Минюстка барып, жаңы силер өзүңөрчө бир
менин компаниямды тартып алыш үчүн документ даярдап, мүйүр менен барганда Минюс силерге аны кабыл албай коюптур деп. Алдагы айткан калып, азыр мына документти көрсөтөм, алда айтканы калып. Биз адвокатыбызга айттык, мына ушунча 50дөн ашык киши жүрөбүз. Минюска барып туруп, баарыбызды реестрге киргизип, закондошуп койгула. Биз ушул зданияга Ал эмне реестр? реестр пайщиков, биз кооперативдин мүчөлөрү Минюста даже жок, что биз Ани стройдун кооператив Ани стройдун мүчөлөрү деген жок. Ошо Минюста ошондой тизме болуш керек бекен. Болуш керек, ооба. Силер анда жоксуңар. Биз аякта жокпуз. 2014-жылы Усимбаева Гүлнара председатель бойдон кандай регистрация болду, ошодон бери мына 23-жыл бир документ жок. Мына документтер баары Минюстан алынган, сот менен запрос менен алынган. Анан мына ошо реестрге кирели деп адвокатыбызды жөнөткөн ошол болчу. Ошо максат канча киши, канча эмени, канча кишибиз. Аны ошо реестрге катталып коелу. Себеби дегенде Алтан тиги Атлас холдинг жанагындай болот коелу. Силер чыккыла, биз силерге жанагы эмеңер төлөп беребиз деп аткандан биз уже азыраак акча болуп 500 миңди төлөп беребиз деп атат. Анан Минюс действительно отказ кылды, айтты. Усимбаева Гүлнара өкмөткө 138.881 сом госпошлина карыз деп ушундай кагазды Первомайский сот менен арест коюлуптур. Бул акчаны төлөмөйүнчө эч бир кыймыл болбойт деп. Ал эмне үчүн пошлина экен? Эмне үчүн экенин билбейм. Усимбаева Гүлнара өзү карыз болгон үчүн Первомайский сот менен арест коюлган кагазыңар туура эмес болгон үчүн эмес, тигинин эсеби жагылып турган үчүн албай койду документтерди. Ооба. А мүйүрчү жасалма мүйүр, мен фирмамда мүйүрүн жасап алыптыр деп атат. Кандай жок. Анда ойлоп тапкан. Анагай ал жерде мындай ойлогондо ал 2 миллиондон ашык акчаны алып койгон. Аны ким алып салат? Эч ким алып салбайт аны. Ал жерде 500 миң турат. Анын 1,5 миллион деген акчаны алып койгонду. Аны алам деген киши анын пайда жок да ал жерде. Пайдасы уж желген. Желген да. 1,5 миллионду алып күндөр каалагандай жеп жүрүп атпайбы. Bir gün tigi jakta çalat, bir gün tiyakta жасалат, bir gün advokatına төлөп коет. Ошо каякка акча? Ошо биздин акчабыз да. Биз ошо үйгө отурабыз да, тиги үйдө отуруп алып берип коюп, каалагандай калчап жүрүп атпайбы. Эмчи курбаптыр, эмчи? Эмне үчүн? Курбаган деле себеби деле болуп жүрүптүр, бирок бизге айтылган эмес да. Ал жана Атлант холдинг менен соттошуп аткан үчүн. Жери Атлант холдинг экен. Ал аныс бул менен чогуу иштеп жүргөндө аны эч ким бир да пайшик айтпайт. Соттошуп атам деп айтпайт. Ортодон үйлөр сата берет канча жылдан бери. Мен 18-жылы алсам, булар 14-жылдар алат. 4 жылдан бери соттошуп. 20-жылы алган пайшиктер бар. Сата берет элдерди алдап. Ошондой эле соттошун полностью соттошуп атып эле 20-жылы пайшик болуп киришкендер. Андан кийин сатпайбы? Сот болуп атат бул жактан, элдерди бияктан алдап атат, кошуп атат, кайра үстүнө кошуп атат. Мындай болбойт да. Мен 2018-де алсам, булар 2014 алса, 4 жылдан бери мен буларды билбейм даже, что ушундай болгон окуя. Жылдан кийин уже жанагындай баштаганбыз. Тигини документтерин сурап, тиги менен ызылдашып баштаганбыз да. Андан кийин аркандай мындай эмени көргүзүп аткан да, бул аягы билбейм. Бир ашыкча бир сүйлөп койсоңуз уже болду, балесине каласыз да. Акчасын алгычы жакшы сүйлөйт. Акчасын алып алгандан кийин баарына тартып алгандан кийин уже посылать этип атат. Кыйкырып, өкөрүп, бир жакшы сөз сүйлөбөйт. Жакшы сөз сүйлөбөйт. Биз деле аны каматып койгонго биз эме кызыкчылыгыбыз эле жок. Биз ар кимибиз өзүбүздү талап калса. До сих пор ушу 5 жылдан бери мен үмүтүм үзбөй келаткам. Акыркы жылдары мен сотко заявление жазган себеби 5 ай жоголуп кетти. Ошондо мен өзүм заявление жазгам. Гүлзат эжем мен королева деп айтылып калды эле өткөндө. Королева бала деп. Тиешеси жок. Ар ким өзүнүн жолусу менен заявление жазганбыз. Эже мени бар сен жаз деп айткан жок. Мен өзүм пострадала. Мен квартирамды алып койсо, акчаларым баарын алып койсо. Мен анан Гүлзат эжем эмне кылайын деп барган жок. Мен өзүм заявление жаздым. Анан кийин карасам толтура киште заявление жазган экен, баары бир жерге чогулуп калдык. Ошентип биз баары тааныштык. Мен мындай бири-бирибиз менен эч кандай цепочка деле жок. Биз ар ким өзүнүн жолусу менен заявление жазып барганбыз. Азыр бир аябай көп үмүт. Азыркы убакта Ленинский сотто бир уголовный, 2 гражданский болуп атат, Октябрьский сотто бир гражданский, бир уголовный иш болуп атат. Ошондо дагы Усимбаева Гүлнара бир баарысы чогулуп
андай митинги болгон жок. Эми жана Анан биякта отуруп алып күлүп, ошону бир айтып кетейинчи. Бияктан отуруп алып күлүп, шылдыңдап, ал кимди шылдыңдап атат? 50дөн ашык калган көчөдө үй бүлөнү шылдыңдап атабы? Ал кимди шылдыңдап бияктан күлүп? Видеону карап көрүңүзчү, ошентип күлүп, ошентип мени королева бала кылып туруп, элдерди ошентип ким мени шылдыңдап атабы? Же көчөдө биз акчаларыбызды берип ошо үйдөн алалы деп 50 үй бүлөнү шылдыңдап. Ар бир үй бүлөдө билесизби канча киши? Баары кошулса дагы бир 500 киши болот. Ар бир үй бүлөдө 2, 3, 4, 5 киши адамдан. Бүт барысы үмүт менен отурдук. Эми жана жазам дегендер да толтура. Ошо 50 кишинин ичинде баарын даяр болуп калды. Баарыбыз мисалы өзүм башка бирөөгө эме кылбайм. Мисалы мен деле булар менен жанагы слушатель болуп туруп тиги көрөйүн деп мен деле жазайын деп атам. Бул кишиге Андайлар уже башка айла жок да эмне кылат? Биз заявление жазган кишилер баардыгыбыз ушундай башкаларга айтат экен. Бул деген Атланттын кишиси, бул деген тигин кишиси деп бизди бөлүп жарып салды. Атлантты биз тааныбасак, бизди ошолор кошуп коюп, булар укпагыла деп бизди каралап тигилерге башка кайшыктерди жаман. А мүмкүн силер билбей, бирок уюштуруп атат сыртынан. Эми биз уже канча жылдан бери булар менен тааныш болгонуна 3 жыл болду. соттон бери. Мен деген 2 жыл жалгыз жүрдүм. Эч ким жок. Мен ойлодум, мага эле жалгыз атканбы. Бул эмне турат деп. Анан кийин Сезим деген кыз телевидение чыкты. Анан мен барып объектке барсам деп Сезим камера менен телевидение менен жүрөт. Эмне болду десем, сен каяктансың деп менен сурап калды. Мен айттым, бул жерден үй алгам. Десем, мен деген мынчанчы жыл алгам, 16-жылдары. Ошондон бери мен эч кандай үй курулбады, эчтек болбоду деп. Анан мен ошондо поняла, что мени обманули. Ошондон бери тынчыбыз жок. 2 жыл жакшы эле күттүм, болот го деп. Андан кийин эчтеке жылыш болбой жатат. Мен 5 жылдан бери күтүп келатам. Булардыкы уже срогу уже 7 жыл, 8 жыл, алды болсо 10 жылдан ашып кетти. Канчага чейин күтөбүз? Ошонун баарын бир жыйынтыкка алып келсеңер жакшы болмок. Мындай бизге окшогон адамдар алданбаш керек. Мындай строительный компаниялар баары документтерин так кылып, анан элдерге сатыш керек. Убактыбыз Рахмат агай. Неметтик, эми негизги нерсе үйдү куруп бүтсө, мынандай чатактар болуп атса, тияктан Атлант холдинг, нар жактан дагы башкалар сиздин күйөөңүз да айтып атат, тияка кийлешип, ушул уюштуруп атат деп. Жанагы тергөөчүлөр менен сүйлөшүп алган деп атпайбы? Тергөөчүлөр менен. Ал тергөөчүн даже тааныбайт. Амалын издеп жүрөт да, камалып кетпеш үчүн. Эми пренияга чыкпай, айласын таппай, баягы орусча айтканда агония болуп атат да. Кесилип кетемби, жабылып кетемби деп. Анан айласы кеткенин бияка келип калптай сүйлөп атат. Генеральный прокуратурага барып калптай сүйлөп атат. Биз кечөө генеральный прокуратурага барып, генеральный прокурорго кирелисек, оозунан көрүп калдык. Ошол жактан биз бияка кечөө көрдүңөр канча пайшык келгенин. Ошонун бирөөсү менен урушуп атат. Беремин го, айттым го, күтүп турбайсың, буларга эмне кошулуп алдың деп. Ушундай жаман сөздөр чыгып атат. Баарыбызды кошпой туруп, кайра бөлдүрүп атат. Анан бир үйгө 2-3 ээ болуп чыгып атат азыркы убакта. Менин квартирама 4-чү этаждагы однокомнатный квартирага 3 киши. Еще дагы канча киши жазылган билбейм. Лавафодон Орус Виталий деген рекламадан көрүп калдым дагы. Чакырсам эле келди, мага эмесин договорлор көрсөтөт. Бул квартира меники деп. А до этого мен март айында алгам ал квартираны. Ал договор боюнча декабрда алыптыр. Жарым жылдан кийин эле башка кишиге сатып жиберет. А мен айтып атам, Курулай элек үйдү. Менин квартирам ошону чисто доказательство, что бир квартираны кайра саткан. Мен ага айттым, орус кишиге, Виталийге. Бул квартира мен алгам. Кандай сеники болуп калсам билбейм, мен декабрда алгам. Мен машиналарым өткөргөнгө, мен тигини буну мен деле өткөрдүм, бүт баары мен деле өткөрдүм деп. Бирок мен соттошуп жүрөм. Ал киши почему-то жок. Ал киши көрүнбөйт. Мындай келип турат, бирок такыр сотторго катышпайт. Ошондой кишилер бар, коркок. Ошондой моменттер көп чыкты. Кишилер бар да, мындай. Билбейм, аларды эмне кылып алдап атат, дагы эле до сих пор. Мен силерге алып берем, буну жылдырып коем дегендей кылып атат, мен түшүнбөй жатам. Андай моменттер көп болуп атат. Ошон үчүн ал качып жүрөт. Потому что ошонун баарын бизге ачык айкын айтып берсе, биз түшүнмөкпүз да. Amo seniki, amo tigi seniki kurabız dese biz bаарыбыз күтмөкпүз да. Анан качып жүрсө. Ооба, азыр бирдеме сүйлөсөк, ответ жок. Бизге мисалы көргөзүп, мына могу сенин местаң, могу мен курамын, могу акчаң десе болду, биз күт десе күтмөкпүз. Бизге келип мына акчаң жетпей жатат деп 600дөн төлөгөн болсок, үстүнө да 100 сом 100дөн кошкула десек, баарыбыз макул болобуз.
ошону кайра куруп алган. Биз ошого эле кызыктандык. деги эле бүтсө деп. Бүтсүн деп отурабыз. Эч ким андан башка каматып, тигемесин алып деген кимге эмнеси керек? Ал өзү токуп атпайбы ошол сөздүчү? Инвестор бар деген сөздү мен 2017-жылдан бери угуп келатам. Кимдин инвестор? Усимбаева Гүлнар айтты да, инвесторлор бар, келип куруп беришет. 2017-жылдан бери ошо инвестор бар, келет, курат деген сөздү Ал силерди айтып атпайбы? Силер тартып алып, анан инвестор таап алыптыр дегендей Ал кылып. өзү барсаң ошону дейт. Вот инвестор мына эртең жума дейт, эртең понедельник дейт. Биз канча жолу айттык. Бир жолу көрсөтүп койчу инвесторду, биз деле көрүп алалы, ошо бизге деле айтып койчу, мен келем, курам, үйүңөрдү бүтүрүп берем деп. Сүйүнүп отуруп калалы. Инвесторду көрө элекпиз. Бизге азыр куркунучтун үстүнө чыгарып 5-6 кишини киргизип кирпич коюп койсунчу, барып сүйүнүп эле отуруп каласыз. Эч жака арызданбайдычы. Ал да жок да. Баягы курулуштун тегерегинде турган контейнер жок. Жана кароодо бүт баары таланып Иш көрүнбөйт. таланып кетти. Бүт таланып. Ал жерде еще бул объект турабы? Ал жерде жаш балдар көп ойнойт. Объект полностью мындай жабылганы менен жыртыктары толтура. Ал жака кишилер көп кирип чыга берет. Уже проходной двор. Бирок азыр жалып калыптыр, жана мебельный цех. Азыр мебельный цехин ачып алып. Эми убактыбыз эметип калды. Рахмат силерге. Айтып бергениңер үчүн. Маселе ушундай эмелер, чатактар болбой, ар ким өз ишин аягына чейин туура аткарып, эметсе, бүтүрсө, Жакшы убада кылганын бүт өлкө үчүн, бүт коом үчүн жакшы болот эле да. Жакшы болмок. Элдин жана эмесине убалына калбай, кагылышына калбасын ошо Усимбаева Гүлнарачы ушундай кылсынчы, ачык айтып, баардык киши ушул жакшы сөз айтпайт да. Анан ушул жерден прокурорлорду күнөөлөп, тергөөчүлөрдү күнөөлөп, сотторду күнөөлөп, элдин баардыгын эле күнөөлөп, андай болбойт да. 50 киши пайшы күнөөлүү, анан прокурор күнөөлүү, сот күнөөлүү, тергөөчү күнөөлүү, жалаң жалгыз Усимбаева Гүлнара, генеральный директор Анистрой аппак күнөөлүү эмес. Прокурор Андайлар да көп да жанагыдай прокурорлор соттор деле. Канча киши сотко катышып атат, көрүп атат, ар ким проблемасын угуп атат кандай. Анан сот менен прокурор угуп туруп кантип эле айтсын. Бул сен күнөөлүү экенин көрүп атат да. Документтерди, алып келген документтерин көрсөңүз, кана документтер жок деп атса, анан кимге ишенет? Отурган жерден деле шылдыңып атат. Не помню, не знаю, где документ. Документтерин алып келбейсиң, мунун баарынан строительство эмелер эчтекеси жок. Разрешительный документ бар деп эле адвокат ошонун үстүнө кайра көрсөт. Ошондо бери эчтекеси жок. Рахмат силерге. Бизде конокто Гүлзат Калманбетова болду. Үлүшкер жанагы Анестрой деген үй курулуш компаниясынын үлүшкери, жана дагы 2 үлүшкер Зиявидин Максутов менен Батма Субанкулова. Ийгилик каалайм силерге, үйүңөр бүтүп, Рахмат. Жаңы үйгө кире тургандай болсун. Рахмат. Сизди сөзсүз конокко чакырабыз, үйүбүз бүтүп калганда. Рахмат силерге. Саламаттаңыздар.